Assalamu alaikum, urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерди кайрадан сандан сапатка чакырабыз. Жылкынын асылын, уйдун этүүсүн, сүттүүсүн, тооктун адилерин бактайт туугандар. Мен негизи адилер тоокторун кармап келем. Өзүңүздөр да былтыр көрүп жүргөнсүздөр. 2023-жылга мен базарга чыга элекмин. Анткени тоогумдун саны жана короздорумдун сапаты жете элек болчу. Мына бүгүндөн баштап биз да чыгабыз. Бул короо меники эмес. Мен ушул короодон асыл тукум короздорду алып кетип атам. Неге дебейсиздерби? Учурда мен Бишкек шаарынын Агордо конусунда белгилүү бир даректе турам. Мына ушул мырзанын тоокторун көрүп, тоокторундагы короздордун линиясын сүрүштүрүп туруп, анан мен сиздерге азыр көрсөтүп коеюн деп чечтим. Негизи адилер сүйүүчүлөр, негизи сапаттуу тоок кармайм дегендерге, адилерди биринчи мындай билбегендерге кыскача айтып коелу. Адилер бул эт жана жумуртка багытындагы тооктор. Россия Федерациясынын Адилер шаарынан чыгарылган. Булар Союз убагында фермада ушулар көбүнчө кармалган. Булар этке жакшы туугандар. Анан моундай орточо жумуртка тууйт. Өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Колдорубуз кир болуп турат. Анткени өзүмө 2 короз, коңушума 2 короз алдым, 4 короз. Тетакта мешокто байланып турат. 2 корозду азыр эле салдым эле, 2 корозду эми салам да, кол кирлеп кетти. Mo tookторду кирип тутуп көрдүк. Мындайча айтканда анализ кылдык туугандар. Азыр мен кирейин. Адилер тоокторуну билесиздер, өтө мүнөзү жөнөкөй, короздору бири-бири менен адаптация болсо тез тил табышкан, урушса да смерти, өлүмгө чейин барбайт. Тооктору борпойгон, мойну кара, сулуу, декоративный вариантта жумуртканы жакшы тууйт. Адилер тооктору интернетке кирип карасаңыздар, таза кандуу адилерлер 1 жылдык лимити 220 штук жумуртка тууйт. Мындайча айтканда 365 күн болсо, таза кандуу, жеген ичкен жетиштүү болсо 220 жумуртка туу берет деген сөз бул. Сыртына жаап коюштин. Машалла, мына адилер тооктору мына ушулар өтө мощный экен. Мына тоокторду караңыздар. Эми тоокторду баштайын. YouTube'га чыккан эмес, бирок айтылуу Фарида эже деген эжебиз бар болчу. Быйыл адилер тооктун рыногунан чыгып кетти, анткени стройка кылат экен. Өткөндө бир агабыз 26 баш тоогуну 3 корозду сатып алган. Ошол эжебиз 2 жыл мурун Россияда привозной тоокторду алдыртып, 1 жашка чыкканда былтыр 2022-жылы Навитчандан, Молдавиядан привозной келген короздорун алган болчу. Молдавия менен Москвадан экөө келген. Ошо мезгилде Навитча байкен ошо партиядагы тоокторундай Кыргызстанда тоок жок болчу. Мына ар бир адилер багуучу мойнуна алыш керек. Ошолордон короз алган, Фарида эже колдонгон. То есть Фарида эженин өзүнүн тооктору жана короздор Навитчандыкы болчу. Биз дагы Навитчандан алганбыз. Мен дагы азыр мойнума алам, андай короздор жок Кыргызстанда. Навитчан байке өзү деле таң калат. Мындайча айтканда, Навитчандын корозу менен Фарида эженин тоокторунун ортосунан туулган мыногу тооктор. Ушулар Фарида эжеден алган, ал өзү дагы Агордодо турат. Менин жеке номериме чалсаңыздар дагы такта беребиз. Анан короздор дегенде, мен 2022-жылы сентябрь айында эртерээк кийинки жылы кыйналбайын деп Навитчан байкеден 4 короз алганмын. Дагы бирок баягы короздор эмес, башка линиядан. Тагыраак айтканда 2022-жылы Навитчан байке 2023-кө колдонгону Казакстандан жумуртка алдырып, чоңойтуп көбөйткөн, аны биз август айында тартып силерге сатылат деген болчубуз. Ошондо 4 короз алып, экөөсү өлүп калган эле. Ошого мен 2 короз алып келип, 2 короз калып, дагы 2 короз алганы келдим. Эми эч чап кой. Эми короздоруна келсек, бул жерде 5 короз жүрөт. 5 короз дагы Навитчан байкеден алыптыр. Быйылкы жылда, быйыл 2022 күзүндө, быйылкы жылга колдонгону. Бул короздор дагы Навитчан байкенин кан алмаштырганы Казакстандан алып келген жумурткаларынан чыккан короздор. Тагыраак айтканда, өтө күчтүү линиядан сиздер эми алган болосуздар да, буйруса ушулар жумурткасын алсаңыздар. Булардын жумурткасын азыр 50 сомдон сатып атыптыр. Мына жумурткасы азыр бүгүнкү туугандардын ичине киргизип көрсөтөбүз. 40 баштай тоок бар экен. Учурда 30-35 төгөрөгөндө тууп атыптыр. Буйруса сиздер 100 жумуртка алсаңыздар 3 күнүн ичинде минималдуу түрдө топто берет. Эми жок дегенде 3-4 күн ичинде. Мына короздору мына ушулар туугандар. Казакстандан келген. Буйруса мен коңушума 2 короз алып кетип атам.
Мен өзімі много қороздордан алып отам, Қазақстанский линия деп. Ушу байкеден сүйлөшүп алдык. Анан Навитчанын былтыркы Молдавия менен Москвадан келген короздордун ортосунан Фардеженин тоокторунан чыккан короздор мына болор. Коңушума ушул жерден 2 короз алып отам, 1200 сомдон. Анан калган үчөөнү сиздер алсаңыздар болот деп ойлойм. Мен эсине чаласыздар. Азыр негизги максат мына ушул тооктордун жумурткалары буюрса сатылып жатат. Азыр жумурткаларын көрсөтөм. Мына бул жака кирет экен. Жегени мына бул жакта дробленный, бул жакта болсо сечка будай, жакшы туудурат. Машалла. Кармасаңыздар, мына Адлер сүйүүчүлөр, мына кан алмаштыргандан алыңыздар. Кан алмаштырбаса 1-2 жылда тоокторуңуздар эртеле майдаланып кетет. Мен силерге линиясын түшүндүрдүм. Азыр ичинде жүргөн короздор Навитчан байке Казакстандан алып келген, кан алмаштырган алып келинген, былтыр жумурткасын алдырган, ошодон ачып чоңойгон короздор, башка линия. Энелери болсо Навитчан байкен андан мурун алып келинген короздордун кыздары, мына тооктордун энелери Фардежен тооктору. Өтө мощный короз. Келем жумуртка жуйлу, терейли. Мына ал 5-6 эшикке да чыгып кетти. Машалла, мына жумурткалар тууптур. Көз терейли битке. Андай коюп сынбай турган жерге коюп. Эсептечи азыр канча бар экен, эч жаап кой. Көрмөптүр. Мейли жа, келе. Канча экен терчи? Пластмасса жумуртка коюп экенсиңер, Майеке? Пластмасса жумуртканы бир көрсөтүп койчу мага. Но пластмасса жумуртка монтип. Мына. Мондан алдырып алыңыздар. Bir штугу 20 сом турат. Бул тоокты алдайт да. Мына. Пластмасса. Эрте менен тергенсиңби жумуртка? Түштөн кийинги бул, Эрте менен бир жолу терейм, анан түштөн кийин бир жолу. Машалла, мына ушундай жумурткалар экен. Буйруса кантип койгонду билет экенсиң, Башчан алды. Учкур жагын алды, Болду. Мына ушул энибиз карап атыптыр, атасы контролдойт экен. Алабыз десеңиздер, мына ушул жерден экран астында номерлерге чалып, байланышып, ушундай сапаттуу тооктордун алыңыздар. Майдаланып кетет эртеле. Буйруса мен өзүм ишенип, мына мен өзүм алып атам да. Мен өзүм канды кууган адаммын, сапаттуу кууган адаммын. Мен өзүм мына ушул маектер салып коелу, Канды кууган адаммын. Буйруса өзүңүздөр келип көрүп ушундай алыңыздар. Мен да алып атам. Коркпой ушул жердин жумурткасынан алыңыздар. Кандары күчтүү, короздор алмашылган. Өтө сонун. Тооктор эттүү, жеми жакшы. Буйруса сиздер да Адлер багыңыздар. Өтө жакшы тооктор. 40 тоок бар азыр. Мына короздорду. Мен мойдон 2 короз алып кетип атам. Бул Фардеженин производствосу да. Булардын энелери да атасы да привозной. Булардын атасы Навитчан байкенин биринчи алып келген элитный короздордун балдары ушулар. Машалла. Куйрук салган экен ошо коник көздөр. Атак могу тажыларды караңыздар. Бойлору да өтө сонун. Мына ушул короо боюнча чыгарылыш жасадык. Буйруса тооктор эттүү, иммунитет түшкөн эмес. Бүт баарын тажылары тилик. Анан баягы хейтерлер бар, өтө эле хейтерлер. Ар бир жерде минус тапкан хейтерлер бар. Мунун көрүшүңүздөр мүмкүн, короз тажысы дутуй деп. Мындай менде да болгон, союлуп кеткен бирок мындайлар. Бул тетигиндей эле болот. Тетигин көрүп атасыздарбы? Просто баягы мо тилик-тилигини үшүгүрүп кетет да, кап-кара болуп, күн ысыганда түшүп калат. Болгон кеп ошол. Мына тетиги короздуку деле эгер үшүгүрган болсо, аныкы эле ошондой болуп калат. Сен жеп атасыңбы жумуртканы, сен сактап атасыңбы? Жакшы сактайсыңбы Сындырбай? Клиенттердикин жакшы сактап бер, биздин көрүүчүлөрдү. Мына ушул инибиз өзү силерге жей берет экен. Машалла. Жеми жакшы, бүт бар жер мына күл төгүлгөн, кум төгүлгөн. Өтө сонун. Мына өзүнүн короздорун бөлүп коюпту. Сиздерге жок, мына совесть айтпай эле жок, мен алмаштырганмын деп ушуларды таштап койсо да жарашмак. Демек, кан алмаштырган жер, эсине рахмат айтыңыздар, канды алмаштырып коюпту. Өтө сонун. Ушул жерден келип алыңыздар сиздер дагы. Буйруса, мен дагы алып калышым мүмкүн. Кийинки жылга кан алмаштырганы кокус-мокус
мекиштери керек болуп калат депчи.